18-кылымга таандык экенин эл осундайдан келет. Дал ошол көрүстөндө тарыхчылар изилдеп келет. 54 жаштагы Бекбүбү Асанкулова Чүй облусунун Панфилов районундагы Кайыңды шаарынын тургуну. Ал учурда Жайыл Баатыр музейинде эмгектенет. Жайыл Баатырдын жубайы Темиржан эне жөнүндө тарыхый маалыматтарды жыйнап, аны элге жеткирүү менен алектенип келет. Анан мага бул изилдеген себебим эки киши эмес 3 атактуу кишинин сөзү бар да. Анан биз Асанды көрсөтүп аткандан кийин ушул жерде дагы Темиржан эне анткени энесинин жанына баласы коюлат деп ошондой жыйынтыкка келип атабыз да, аксакалдар менен кеңештик. Көп эле аксакалдарга кайрылдык, анткени иш-түзүп өтүп кеткенден кийин так маалымат жок экен. Анан жанагы элдин оозунда калган сөздөр менен, чактуулар менен анан 25-август күнү биз ушул жерде атанын сөөгү ушул жерде коюлган. Анан Темиржан эненики ушул жердеки эки кишиникин азырынча белгилеп атабыз, 3-киши да бар. Панфилов районундагы Бухара жана Эркинсай айыл аймагында тоо боорунда орун алган чоң кайыр коктусунда Темиржан эненин жана анын баласы Асандын сөөгү коюлган маалыматтар бар. Ал эми Бекбүбү Асанкулова бул аймакты тарыхчылар менен биргеликте изилдөөдө. Мына ушул турган жерде ушул жерде белгилеп, биз Иманкулов Сабыркул аксакал, Эмирдин Коз айыл өкмөт башчысы, Вазмитиновка айыл өкмөтүнүн башчысы, бул айылдын имамы Эркинбек Султонкул дагы 5-6 аксакал болуп келип ушул жерде Темиржан эненин ушул жерде коюлган жанында баласы Асанды Сабыркул аксакал көрсөтүп берип атат ушул жерде. Темиржан апабыз жан көргөн жерибиз Асан экен, анан Үсен экен, анан Теке экен. Ошо ұрпақтарымыз Құдай кишинин ойлогон максатын орындалсын деп балаларды чыгап жүргөн кыздарыбыз бар. Эскерте кетсек, Жайыл кыргыны окуясында 1770-жылдары Темиржан эненин көсөмдүгү колуна кылыч кармап, жөөдө кармашканы таамайча кылдырганы белгилүү. Нурай Кайратова, Шашынбай Акынбеков, СТВ.